Kıskaça aytıp ketken gün tertibin beketi üçün sizlerge doğuşka koyayım. Kim makul? Çürüңüzдөр. Karşı, talıq, yok. Kavul alındı. Bu. Gün tertibine makul geçirip koyuңuzlar anda. Sizge mikrofon yok mu bundaydı? Элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзамдын 6-беренесинин 2-пунктуна ылайык элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзамды өзгөртүү толуктоо жөнүндө баяндамага 10 мүнөт берүүңүздү суранабыз. Баяндоочу Замирбек Көчөрбаев. Андан тышкары баяндама бүткөндөн кийин ошол аталган мыйзам долбоорун жалпы элдик добушка коюңузду суранабыз. Makul urmatlı delegat biz sizin sunuşumuzda eski alağız. Dağı. Anda ben kayradan doğuşka koyayım. Kim negizinen makul doğuş verip koysanızlar. Rahmat. Karşı kalış yok. Anda biz bugünkü gün tertibini bekitip aldık. Söz vereyim kaldır. Buna bizde Жанагы мыйзамдын долбоорун өзгөртүү толуктоо боюнча биз эки вариант болуп турат. Бирок биз ошону угалы дагы, анан кийин ошондон баягы жыйынтыкка келип анан добуш бергенибизге. Биринчиден Султанбаев Абдыкадыр, берилесизби, чыгасызбы сиз? Келесизби? Анда бол, сиз макулсуз. Анда экинчи делегат Көчөрбаев Замирбек. Muna alar da çok bolup kaldı. Anda biz Köçürbaev'ti kütüp duralı, hazır gelsin. Biz anda jana eseptөө palatasının жыйынтыгын muna geletat Köçürbaev. Bol uldam geliniz. Uldam geliniz. Zamir Kerimбек, sizge 3 minutta. 3 minut. Yok. 3 minut olan yetişir. No 5 давай, 5. Oldu. Рахмат. Oldu hem tün. Саламатсыздарбы, урматтуу делегаттар, урматтуу Садыр Нуркожеевич, урматтуу улуттук кеңеш. Мен сөзүмдү кыскартайын, чындыгында 10 мүнөткө даярдап келгем. 3 мүнөткө аракет кылып көрөм. Элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзамга эмне себептен өзгөртүү толуктоо киргизиш керек? Өзүңүздөр билесиздер, конституцияда 5 беренеде элдик курултай жөнүндө айтылат. Бул мыйзам, барыңыздар да ушул мыйзам бар, сумкаңыздарды ачып карасаңыздар болот. Бул мыйзам ошол конституцияда айтылган элдик курултай жөнүндөгү ой пикирлердин концепциясын, негизги концепциясын ачып бере алган эмес. Bunun bardыгы мен азыр тактап айтып берем. Мисалы, Конституциянын 7-беренесинде элдик курултай коомдук өкүлчүлүктүү жыйын, элдик курултай кеңешүүчү, байкоочу жыйын катары коомдун өнүгүү багыттары боюнча сунуштамаларды берет деп турат. Байкоочу жыйын катары биз 2 күн мандат алганыбызга канча күн болду? Бүгүн 2-күн болду. Биз эмнени байкап алдык? Эмнени байкадык? Байкап туруп эмнени сунуштай алдык? Эмнени кеңештик? Анан кийин бул мыйзам элдик курултайдын негизги органы бул делегаттар, сиздерсиздер. Бирок ушул мыйзамдын ичинде сиздердин укуктарыңыздар, милдеттериңиздер жана жоопкерчиликтериңиз жөнүндө бир сөз жок. Бир сөз көрүнбөйт. Улуттук кеңеши элдик курултайдын иш убагында иштейт деп турат. Бүгүн курултай жабылат, ыйгарым укуктар токтойт.
Ошол эле 3-пунктунда улуттук кеңеш элдик курултайдын делегаттарын шайлоо тартиби жөнүндө жобону, ошондой эле элдик курултайдын уюштуруу жана өткөрүү тартибин жөнгө салуучу регламент иштеп чыгат дейт. 2 күндө жобону регламент иштеп чыгыш мүмкүнбү? Улуттук кеңеш, сиз да иштеп чыктыңыздарбы? Иштеп чыгышкан жок. Мүмкүн эмес, себеби бул 2024 жыл жөнүндө сөз болуп атат. Андан тышкары 11 берененин 2 пунктунда Кыргыз Республикасынын президенти улуттук кеңештин сунушу боюнча элдик курултайды өткөрүү убактысын жана ордун көрсөтүү боюнча иштерди камсыз кылат деп турат. Улуттук кеңештин ыйгарымдыкта токтоду. 24-жылы элдик курултай чакырыш керек. Улуттук кеңеш жок. Ким сунуш берет? Кайра чакыртып келеби сиздерди? Жетинчи берененин 1 пункту боюнча мыйзам долбоорун демилгелөө үчүн улуттук кеңеш тарабынан тармактык адистерди чакыруу менен элдик курултайдын өкүлдөрүнөн турган жумушчу топ түзүлөт деп турат. Урматтуу улуттук кеңеш, жумушчу топ түздүңүздөрбү? Түзгөн жоксуздар. Түзө албайсыздар. Себеп дегенде Düşünüktü de. Meyli daha 2 minuta verelim, 2 minuta. 1 minuta. Sebep degende 3 беренин 1 пунктунда элдик курултайды өткөрүү мезгилине гана шайлануучу 700 делегаттан турат деп турат. Ошон үчүн бардык ушунун ичиндеги карама каршылык ушул 3 беренеден келип чыгып атат. Демек 3 беренеге мындай деп толуктоо киргизиш керек. Элдик курултай 1 жылдык мөөнөткө шайлануучу 700 делегаттан турат деп. Алтынчы берененин 5 пункт боюнча кичине айтып коеюн, кечириңиздер. Кыргыз Республикасынын президентине элдик курултай Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин мүчөлөрүн, аткаруу бийлигинин жана башка органдардын жетекчилерин кызмат ордунан бошотуу жөнүндө сунуш киргизет дейт. Бүгүн 130 делегат сүйлөдүңүздөр. Бирөөңүздөр сунуш киргизе алдыңыздарбы? Киргизе алган жоксуздар, киргизе албайсыздар. Себеп дегенде аны ишке ашыруу механизми бул мыйзамда көрсөтүлгөн эмес. Sözümdün ayağında. Sözümdü жыйынтыктап жатып, урматтуу улуттук кеңештин төрагасы Мыктыбек Юсупович баяндамада айтылган пикирлерди эске алып, элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзам долбоорун элдик курултайдын резолюциясына киргизип, жалпы добушка коюңузду суранам. Zamir. Yok, bizge vermeyiz. Vermeyiz. Vaktim var. Yok, oldu. Gel oldu. Oldu. Oturdular. Oldu. Oldu. Урматтуу делегаттар, мен сиздердин позитивди түшүнүп атам. Бирок мунун баары 2024-жылы шайлана турган делегаттарга тиешелүү. Ошондуктан биздин полномочиябыз, ыйгарым укуктарыбыз бүгүн 18:00 токтойт. Биз мыйзамга кааласак да, каалабасак дагы эчтеке киргизе албайбыз. Ошондуктан мына бул жерде жогорку кеңештин жетекчилиги отуруп атат, депутаттар отуруп атат. Мунун өзүнүн процедурасы бар. Ал баягы ура менен кетсе, баары эле бүтүп калмак 2 күндөчү. Анан биз мыйзамдуу мамлекет курабыз дегенден кийин биз мыйзам менен кетишибиз керек. Мына сунуш түштү. Hazır sunuştu men sizlerge kolga koyam.
Anam ошондон кийин жана айтылып калды, муну ким иштейт деп. Муну курултайдын атайын bir айдын ичинде түзүлө турган 7 кишиден тура турган дайыма иштей турган катчылыгы иштейт. Мына ошол катчылык мунун баарын даярдагандан кийин биз курултайдын интернет сайтына орнотобуз. Ошондо баарыңыздар сунуштарды бересиздер. Кийинки делегаттар ошол мыйзам кабыл алынса, ошол мыйзамдын нормасынын негизинде шайланып келишет. Бул биринчиси. Экинчиси, мынакей биз жана Замиринибиз айтып калды, жобону кабыл алдыңарбы деп. Биз президиум 2 күн ушул жерде түнкү 10-12 бирге чейин жүрүп атабыз. Мына ошондуктан биз жобону бүгүн бекиттик түштө. Жобо бул эмки делегаттарды шайлай турган норманын жобосу. Мына биз уже биринчи кадамды жасадык. Эми ошонун баары тең мыйзамдын негизинде аткарылыш керек. Мен сиздерге айтып коеюн. Анан кийин дагы бирөөбүздү күнөөлөбөйлү. Биз жанагындай кылып окончательный вариантты даярдагандан кийин, мен эми орусча термин пайдаланып койдум, кечирсиңиздер. Биз анан жогорку кеңешке жиберебиз инициативанын негизинде. Жогорку кеңеш өзүнүн процедурасы менен карайт. Анан ал жерде комитеттер карайт. Анан парламент карайт. Анан кийин эгерде кабыл алынса, анда урматтуу биздин президентке барат. Мына ошентип бул узак процесс. Ал казыр биз жөн эле негизинен кабыл алышыбыз керек. Биз делегаттар ушундай кылып, мына 24-жылда 23-жылдын 20-декабрынан баштап тынбай иштейли деп. Бири-бирибизди уят кылбайлы. Мына могул президиумда отурган бүт улуттук кеңештин ичинен мен эле калам. Калганын баары үйүнө кетет. Мына ошондуктан сиздер менен чогуу. Мына ушунун баарын тең иштей турган убакытты бизге бериңиздер. Биз сиздерди интернет сайт аркылуу дайыма билдирүү жасап турабыз. Анан кимде кандай суроо болсо, ошол сайтка чыкканда сунушуңарды бергиле. Келиңиздер. Анан ошондо биз баарын топтоп туруп, анан кийин биз парламентке жиберебиз. Мына ушундай процедура. Мына ошондуктан урматтуу делегаттар, мен казыр добушка коеюн. Бул Көчөрбаев делегаттын айткан мыйзамынын долбоорун. Бул долбоор сунуш жана өзгөртүү киргизүү жөнүндө эле. Мына ошондуктан ким макул болсо, кол көтөрүп койгула. Жок, андай болбойт. Ал талкуу убагында болот, алымча кошумча. Делегат болуп шайланганда менин үйүм билет. Менин туугандарым, досторум мени куттуктаган жок. Абуке Моёшкор куттуктады. 2 күндүк мандатын куттуу болсун. Макул. Аны мындай кылалы. Мен мисал үчүн мына сиздерге ачык айтайын. Урматтуу Садыр Нуркожоевич ушу Курултай институтун 1-күндөн бери абдан колдоп келатат. Анан кийин бизге да ишениңиздер, биз жолугуп, сүйлөшүп, анан ошол толуктоо болуп атканда сиз келиңиз, биз сүйлөшөлү, кабинет отура турган бир кабинетти чечсек, ошол жерден жолугушабыз. Мен сиздерге бир нерсени айтып коеюн. Бизде бийликтик укук жок, полномочий. Биз коомдук мааниде иштеген мына Курултайдын улуттук кеңеши. Вот ошону да туура түшүнгүлө, урматтуу делегаттар. Мына мен добушка койдум. Ким ушул долбоорду сунуштоосу менен же өзгөртүү киргизүү менен
макул дегендер кол көтөргүлө. Мына рахмат. Каршы, калыс, жок. Анда кадыркы сөздү урматтуу Садыр Нуркожоевичке беребиз. Өзгөртүү киргизүү боюнча деп. Бул эми жогорку кеңештин компетенциясына кирет. Ушул курултайды мыйзамдуу кылып, мыйзам кабыл алып өткөрүш үчүн, кабыл алыш үчүн араң дегенде өткөрдүм мына. Мына суранып атып жогорку кеңештен спикерди чакырып, депутаттарды чакырып атып, "Ай, кабыл алып берип койгулачы ушул мыйзамды. Силер кабыл алып бербесеңер, анда мен быйыл дагы указ менен өткөрөм. Эмдиги жылы да указ менен өткөрөм. Анда өтүп кете берет баары. Андан көрө кабыл алып бергиле десем, курултайчыларды айтат, булар дейт, бардыгын жазып алыптыр, жогорку кеңеш эле болуп алыптыр деп. Анан курултайчыларды чакырдым кабыл алып. Бир 7-8 кишини кабыл алып, "Ай, айланайын, эми мыйзамды өткөрө албай жатып силер кичине эптеп мыйзамды өткөрүп алып, андан кийин анан кошумчаларды кылбайсыңарбы? Мыйзамды өткөрө албай жатып силер момундай кылып туруп немелердин баарын кошуп алыпсыңар." Деп анан алдырып отуруп анан мына ушул мыйзамды өткөрдүк. Албетте эми баягы чийки мыйзам жана Көчөрбаев мырза да айтып атпайбы? Мына моундай болуп калды, тигиндей болуп калды. Эми калганы көч бара-бара түзөлөт дейт. Ушу мына Көчөрбаев мырза, сиз дагы кириңиз, өзүңүздүн жазганыңызды бериңиз. Мына улуттук кеңешке кирсеңиз болмок, же болбосо рабочий комиссияга кирсеңиз болмок, иш комиссияларга. Биз сындаганды жакшы билебиз да, кыргыздар. Сындап, тим эле критиковать этип, ой, тим эле укмуш кылабыз. А бирок иш кылбайбыз да ушу практика жүзүндө. Ушулардын бардыгын берсеңер болот. Эми мына киргиле дагы, жасагыла муну, оңдогула, түздөлөлү бара-бара. Бул мыйзам дагы келечекте жакшынакай болуп. Мына былтыркы менен эле быйылкыны салыштыргылачы. Былтыр алдын ала жанагыдай кимдер сүйлөйт региондордон даярданып келген эмес да. Могу жерде бир 10 чакты киши ушу жерде кыйкырып өкүрүп, тетиги жерде бир 20-30 киши аркасынан туруп алып, бу жерде Кадыр Кошалиевди сөккөндөр болгон. Сөккөндөр, мага сөз бер, мени жазып кой деп мына. Быйыл андай жок да, мынакай мына. Ошентип жыл сайын бара-бара көч түзөлөт деп кыргыз бекеринен айткан эмес.